Чачым капкара эле азыр агарып кетти. Жапаров президенттик жоопкерчилик тууралуу. Президент Садыр Жапаров элдин жүгүн көтөрүү чоң жоопкерчилик экенин белгилеп, бул тууралуу өзү тууралуу тартылган тасмада айтып берди. Мамлекет башчы президенттик кызматка келгенден кийинки жылдар анын жашоосуна жана сырткы келбетине да олуттуу таасир эткенин жашырган жок. Түрмөдөн жаңы чыккан кезимде жап-жаш бала экенмин, чачтарым капкара, бетимде бырыш баспаган, өзүм да карап жап-жаш болгон экенмин дейм. 5 жылдын ичинде аябай карып кетиптирмин. Бул элдин түйшүгүнүн жоопкерчилигинен, деди президент. Ал мурунку президенттердин айрымдарына салыштырып, ишке болгон мамиле тууралуу да пикирин ачык айтты. Сындап жаткандай болбойун, бирок мурдагы президенттердин айрымдарындай санаң жок болуп жатып алсаң, президенттик абдан эле жакшы кызмат. Бары бар, тамак ашың даяр, кийимиңди даярдап беришет. Бир гана иштешиң керек. Бирок иштебей жыргап эле жатып алсаң да болот. Бирок андай экономика өспөйт, иш жылбайт, деди ал. Президенттин айтымында мамлекет башчы үчүн эң негизгиси элдин тынчтыгы жана өлкөнүн өнүгүүсү. Эгер эл тынч болбосо, бийликтин да мааниси калбай турганын баса белгиледи. Эгерде элиң тынч болбосо, сагандай бийликтин эмне кереги бар, деди Садыр Жапаров. Эске салсак, Садыр Жапаров 2021 жылдын 28 январында президенттик кызматка киришкен. Кыргыз-өзбек чек арасы. Ташиев сүйлөшүүлөрдүн көчөгү артындагы жагдайларын баяндады. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз-өзбек чек арасын тактоо жана чечүү процесси өтө татаал жана оор болгонун журналист Айбек Бийбосун уулуна айтып берди. Анын айтымында сүйлөшүүлөр маалында кайшы пикирлер чыгып, айрым учурда жаңжалдарга чейин жеткен. Биз урушуп, жаңжалдашып, баарын столго чаап таштап коюп, басып кеткен күндөр да болду. Муну азыр айтсам, мамлекеттик сырды ачкан болбойм. Бардык жетекчилер билишет. Өзбекстандын премьер-министри Арипов ал тараптагы комиссияны жетектеп, мен биз тараптагы комиссияны жетектеп жүрдүм. Бир кезде экөөбүз пикир элишпей калып урушуп кеттик. Кээде үнүбүздү көтөрүп, жакшы жаман сөздөр айтылды. Ал дагы бурулуп кетти. Мен дагы кеттим, деди Ташиев. Анын айтымында бир аз убакыттан кийин өзбек тарап сүйлөшүү. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Антууну сунуштаганына карабай, ал макул болбой койгон учурларда болгон. Бир аздан кийин ал кел, кайра сүйлөшөлү деп чакырганда мен жок, сүйлөшпөйм деп көгөрүп туруп алдым. Андай учурларда президентибиз ортого түшүп, эки өлкөнүн президенттери бизди кайрадан столго отургузган күндөр болду. Көрдүңүзбү, маселе канчалык оор болгон, деп кошумчалады ал. Ошол эле учурда Камчыбек Ташиев негизги максат аткарылганын белгилеп, чек ара маселеси толук чечилгенин айтты. Тыштан караган адамга баары оңой эле чечилип калгандай көрүнүшү мүмкүн. Бирок эң негизгиси, биз чек араларыбызды чечип алдык. Мамлекеттик юридикалык жактан толук эгемендүүлүккө ээ болду. Эми мындан ары Кудай буйруса чоң жаңжалдар чыкпайт, деди УКМК төрагасы. Эскерте кетсек, кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасы боюнча келишимдин долбоору жогорку кеңеш тарабынан 2022 жылдын ноябрь айында кабыл алынып, 2023 жылдын январында Бишкекте эки өлкөнүн президенттери ратификациялоо грамоталарын алмашкан. Милицияга үй кызматчысы чалган. Бишкекте 58 жаштагы кишинин сөөгү өз үйүнөн табылды. Бул тууралуу Сверлов райондук ички иштер бөлүмү билдирди. Маалыматка ылайык, бүгүн болжол менен саат 11:00 милицияга чалган адам каза болгон кишинин алдында тапанча бар экени кабарланган. Ал өзүн ошол үйдүн кызматчысы катары тааныштырып, маркум үй ээси экенин айткан. Милиция кызматкерлери айтылган дарекке барышып, маркумдун сөөгүн ашканадан табышкан жана анын денесинин астында тапанча болгонун аныкташкан. Окуя болгон жерди кароодо мушташуунун белгилери такталбаган жана сөөктү текшерүүдө ок жаракаттарынан башка кошумча жаракаттар табылган эмес. Райондук милиция аталган факт алдын ала
өзүн өзү өлтүрүү катары бааланып жатканын, тиешелүү экспертизалар дайындалганын кошумчалады. Учурда тергөө иштери уланууда. Жалал Абаддагы жоокердин өлүмүнө шектүү кармалды. Жалал Абадда 18 жаштагы жоокерди өзүнө кол салууга жеткирген деген шек менен 19 жаштагы жоокер кармалды. Бул тууралуу айрым жергиликтүү басылмалар аскер прокуратурасына шилтеме берип жазып чыгышты. Маалыматка караганда аталган факт өзүнө кол салууга жеткирүү менен кылмыш иши ачылган. Шектүү Манас шаарындагы убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Аскер прокуратурасы керектүү экспертизалар жүргүзүлүп, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын кайтаруу жана конвой департаментинин жооптуу кызматкерлерине чара көрүүлөрүн кошумчалаган. Жалал Абад облустун Базар Коргон районуна караштуу Баймундус айылындагы номер 10 түзөтүү мекемесинде кызмат өтүп жаткан жоокер 5 январда өз жанын кыйганы маалымдалган. Эске салсак, 5 январда Жалал Абадда абак кайтарган жоокер өзүнө ок чыгарып каза болгону кабарланган. Жапаров тажик тараптан кол салуу болору тууралуу маалыматтар 2020 жылдын декабрь айында эле келген. Президент Садыр Жапаров 2020 жылдын декабрь айынан тарта Кыргыз-Тажик чек арасында кагылышуу болушу мүмкүн экендиги тууралуу маалыматтар келе баштаганын билдирди. Анын айтымында 10 январда президенттик шайлоо өтүп, андан кийин инаугурацияга даярдык көрүлүп жаткан мезгилде бул маалыматтар күч алган. Бул тууралуу журналист Айбек Бийбосун угулунун президент тууралуу тарткан документалдуу тасмасында айтылат. Ал убакта коргоо министри Таалай Өмүралиев, ал эми коопсуздук кеңештин катчысы Мусаев аттуу генерал болчу. 14 январда экөөнү чакырып, мага жазында Тажик менен Кыргыздын ортосунда согуш болушу мүмкүн деген маалыматтар келип жатканын айттым. Чет өлкөлөрдөн да ушундай маалыматтар түшүп жаткан, бирок экөө тең Тажикстан кол салбайт деп ишениришти, деди президент. Ошого карабастан Садыр Жапаров сактык чарасы катары түндүктөгү аскердик техниканы түштүккө жөнөтүү боюнча тапшырма бергенин белгиледи. Анын сөзүнө караганда 3 апрелге пландалган Баткендеги аскердик машыгуунун алкагында техника түштүк аймакка топтолгон. Ошондо карасак, болгону 2 тик учак бар экен. Анын бирөө араң учат. Танкалар от албайт, от алса жүрбөйт. Жүрсө бир нече чакырымдан кийин токтоп калат. Кыйратуучу күчкө ээ техника дээрлик жок экен. Армиябыз өтө начар абалда болгон, деди ал. Эске салсак, Тажикстандын куралдуу күчтөрү Кыргызстандын жай турмушуна калкына 2021 жылы 29 апрель күнү куралдуу кол салуу уюштуруп, натыйжада 36 кыргыз жараны кайтыш болуп, 180 адам ар кандай жаракаттарды алышкан болчу. Иран армиясы толук көчүрмөн даярдыкта экенин жарыялады. Бул тууралуу аталган корпустун командиринин кеңешчиси бригадалык генерал Мортес Курбан билдирди. Анын айтымында АКШ менен Израилдин ар кандай агрессиясына ылайыктуу жооп кайтарылат. Бөлүмдөр даяр. Эгер кандайдыр бир агрессия болсо, алар душмандарды жер менен жексен кылышат, деди Курбан. Айта кетсек, өткөн айдын аягында катуу инфляция жана улуттук валютанын конунун түшүшүнөн улам Ирандын ар кайсыл шаарларында массалык наразычылык акциялар башталган. Акция учурунда демонстранттар менен коопсуздук күчтөрүнүн ортосунда кагылышуулар болду. Наразычылык акциялары маалында АКШнын президенти Дональд Трамп 2 январда билдирүү жасап, эгер өлкө бийлиги митингчилерге каршы күч колдонсо, АКШ Иран жарандарын коргоого даяр экенин айтты. Тегеран бул коркутууларды айыптады.